Учуучу таксилер жакында чоң шаарлардын асманында кадимки көрүнүш болуп калышы мүмкүн. А сиз асманда такси менен учууга макул болмок белеңиз? Жакында Дубайда учуучу такси кызматы ишке кирет. Ал эми алгачкы каттамдар 2026-жылга пландаштырылган. Учурда алардын баалары да белгилүү болду. Ар жүргүнчүгө $95. Такси электр кубаты менен саатына 240 км ылдамдыкта жүрөт. Учуучу таксилер шаардын негизги пункттарын, анын ичинде Дубай аэропортун, шаардын борборун, Жээкти, Дубай маринасы жана Пальм Жумейраны байланыштырат деп күтүлүүдө. Автомобиль менен Дубай шаарынан Пальм Жумейрага чейин болжолдуу 1 саат убакыт кетсе, ал эми учуучу такси менен 10 минутада жетүүгө болот. Бул жердеги транспортко салыштырмалуу жол убактысын бир топ кыскартат. Ошондой эле мындай сапарлар тыгындардан сактануу менен жеңил жана абдан тез болоорун өндүрүүчүлөр убада кылышууда. Бул унаа 4 жүргүнчүнү, 1 айдоочуну жада калса багажды да батыра алат. Учуучу такси кулап түшөт деп коркуунун кереги жок, себеби анын ичинде сөзсүз парашют болот. Учкучтун канаттары иштебей калган учурда парашюттар автоматтык түрдө ачылышат. Белгилей кетсек, жалпысынан дүйнө жүзү боюнча 200дөн ашык компания жүргүнчүлөрдү ташыган учуучу таксилерди чыгаруу менен алектенет. Мындай транспорттун ийгиликтүү эксперименталдык учурулганы Германияда, Японияда, Сингапурда жана Кытайда да айтылды. Сиздер менен кызык инфо рубрикасы жана мен Айсулуу Сүйүнбек кызы болду. Ал эми кийинки берүүдө дагы кандай кызыктарды билгиңиз келет? Комментарийге жазыңыз.